Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam жардан менен биз Ибн Кайим рахимахуллахтын китеби Ад-Дава ва Дарт жана Дава деген китебиндебиз. Мына ошол жерде дагы да дуа боюнча, дуа бул Аллах таламдан адам баласына берген эң чоң жакшылык, мусулман адамдын куралы, жакшылыктарга жетүүгө, жамандыктардан оолак болууга берилүүчү бир нерсе. Ошону адамдар ар кими ар кандай түшүнүп алган. Ошо туура эмес түшүнүктөрдү баяндап ушул жерге келгенбиз. Куранда башынан аягына чейин жакшылык жана жамандыкка жараша адамга кандай жакшылык, кандай жамандык башына келет. Мына ошого жараша сыйлык жаза болор ачык баяндаган. Жакшылык менен келсе, адам жакшылык кылып иштери менен жүргөн адам аягы жакшылык менен бүтөрү. Күнөө менен жүргөн адамдар аягы жамандык менен бүтөрү. Дүйнөлүк дагы, шариаттык дагы өкүмдөр бардыгы ушул себептерге байланган. Себептерге байланыштуу. Керек болсо бул дүйнөдөгү өкүмдөр дагы, акыреттеги өкүмдөр дагы, жазалар, жакшылыктар, акыбеттер, азаптар, пайдалар, зыяндар бардыгы эмнеге негизделген? Бардыгы амалдарга, себептерге, жаманы да, жакшы да. Эч нерсе себепсиз болбойт. Эч убакта Аллах таалам себепсиз эле адамды азапка салбайт. Эч убакта адам жөн эле кур үмүт менен, кур сөз менен себеп кылбай, амал кылбай эле жакшылыкка жетип, жамандыктан оолак болуп албайт. Мына ушул нерсени түшүнүү менен жанагы бир нече деген туура эмес түшүнүктөрдү адам баласы алхамдулилlah жакшылыкка чыгат. Эми бул маселени терең түшүнгөн адам эч убакта тагдырга шылтоо кылбайт. Ал себептерди да таштап коюуну таваккел деп ойлобойт. Кээ бир адамдар эмне ушу материалдык нерсеге таянбайм, себептерди четке кагам дегенди тобокел деп түшүнүп алган. Тобокел кылсаң боло дегенди анын оюнда себептерди четке каксаң боло, себептерге таянба дегенди түшүнүп алган. Анткени бул алсыздык болуп саналат. Чыныгы Аллага таянуу бул себептер менен кошо болот. Ошон үчүн тобокелдин да аныктамасын карасаңыздар, чын жүрөктөн Аллах тааламга таянып, анан себептерди аткаруу деп айтылат аныктамасында. Чыныгы акылдуу адам, чыныгы ушул маселени туура түшүнгөн адам тагдырды тагдыр менен тосот. Бир тагдырды экинчиси менен кайтарат. Ансыз адам бул дүйнөдө жашай албайт. Бул жашоонун мыйзамы. Тагдырды тагдыр менен адамга ыктыяр берген. Мына эки жол турат. Каласаң муну танда, каласаң тигини танда. Каласаң жакшы бол, каласаң жаман бол. Каласаң оңол, каласаң бузул. Адамдын келечектеги болгон жакшылыкка жетүүдө адам өзү себепкер болот. Ошо тагдырды тагдыр менен кайтар деген ушул ачкачылык тагдыр деп койлу. Эмне кыласың? Тагдыр деп жатып ачкадан өлүп калбайсың, нан жейсиң. Сууга чаңкысаң, эмне кыласың? Суу ичесиң. Мына ошол тагдырды тагдыр менен кайтарып атасың. Ошо суу ичет деп жазылган, суу ичесиң. Тамак жейт деп жазылган, тамак жейсиң. Оорусаң, шыпа издейсиң. Илимди болом десең, окуйсуң. Ушул тагдырды тагдыр менен кайтаруу деген. Ачкачылык, суусоо, суук жана коркучтар баары тагдыр. Адамдын башына жазылган нерселер бүт тагдыр. Бирок аларды кайтаруучу себептер дагы тагдыр. Тагдыр деп таштап коюу эмес. Ошол себептерди кылууңуз дагы тагдыр. Ошолорду жокко чыгаруу же кайтаруу, ошондой кыйынчылыктардан чыгам деп себептерди жасоо, аракет кылуу дагы тагдыр. Ошол себептерди колдонууга адам керек болсо эмне? Милдеттүү. Мына ушундай кылып Аллах таалам адам баласын жараткан. Бул өзү тагдыр. Себептерди жасоо дагы тагдыр. Аллах таала туура жол берген адам, Аллах таала кайсы адамга туура жол берип, хидаятка салып койгон болсо, ал акыреттеги жазаны да кайтарат. Кайтарат деген ушу акыреттеги жазадан, азаптан өзүн оолак ошого түшүп калбайын деп себептер жасайт. Тобо менен, иман менен, чынчылыгы менен, аракети менен, жакшылык жолдо жүрүү менен, жамандыктардан оолак болуу менен, ушунун баары эмне болуп атат? Мунун баары себептерди жасоо, тагдырга таянып отуруп албоо, тагдырга шылтоо кылып койбоо. Мына бул кандай адам? Бул машалла жакшылыкта жүргөн, Аллах таалам илхам берген. Ким чынчыл болсо, Аллах таалам менен чынчыл болот. Ким аракет кылса, Аллах таалам ага берекет берет. Ким бир аз кол шилтесе, Аллах таалам аны тартат, жардам берет. Анан жалкоо адам,
шылтоо адам, мөңкө жана жалкоо адамдар байкасаңар, ошолор шылтоосу да көп болот. Анан бирөөлөрдү шылтайт жашоосуна, тагдырына да бирөөлөргө шылтайт. Бир ыңгайсыз болгон учурунда да бир тууганына шылтайт. Акыры барып Кудайга шылтайт, Кудай сактасын. Күнөөсүнө бул жаман кылык, жаман адат. Эч убакта мындай жол менен адам бактылуу боло албайт. Адам чынчыл болуп, кандай чуңкурга түшсө да, кандай тагдырга туш болсо дагы аракеттин үстүндө, чынчылдыктын үстүндө, имандын үстүндө, тобонун үстүндө жакшылыкка бет алуу менен аракет кылыш керек. Мына ошого жараша Аллах Таалам жакшылыкты жеңилдетип, жамандыктан оолак кыла берет. Бул тагдыр менен тагдырды кайтаруу деген мына ушул. Мунун баары Аллах Таалам жазып койгон мыйзам. Ал эми жанагынтип тагдырды четке каккан секталар бар, билесиздер. Анан буягынан тагдырга таянбайм, мындай чыккан тагдырды жокко чыгарып, тек кана өзүмө таянам. Өзүңө таян деген дагы секталар бар. Алар эч убакта тагдырга ыйман келтирбейт. Алар өздөрүнүн капиталына, мээсине, акылына, күчүнө, тажрыйбасына, стратегине, ушундай бир нерселерге таянат. Көргөн нерсесине таянат. Бул да адашкан, бул да адашкан. Мусулман адам чын жүрөгү менен Аллах Тааламга таянып, чынчылдык менен тагдырга ыйман келтирип, анан себептер жасап, амалдарды кылып, жакшылыкка умтула берет. Дүйнөдөгү менен акыреттеги сактануу жолдору. Акыреттеги жамандыктардан сактануу, бул дүйнөдөгү жамандыктардан сактоонун бирдей эле абал, натыйжасы деле тең. Дүйнө менен акырет бири-биринен бөлүнбөйт. Муну эмнеге айтып атат? Экөөнүн мыйзамы бир эле. Мына ушундай даанышмандык менен Алла Таалам жараткан. Бул деген сөз, кээ бир адамдар дүйнө маселесине келгенде себептерди жасап, Аллах Тааламдан дуа кылып, аракетти көрөт. Үй курушка, машина алышка, акча табышка, тим эле сонун. Ал жагынан баш сон иштейт. Баары жакшы. Дуасы да бар, тобокели да бар, аракети да бар, себептери да бар, бүт бар сонун дүйнө маселесинде. Акырет маселесине эмне иштебей калат? Эмне кылат? Эми главный жүрөк таза болсо болду. Кудай Таалам тагдырыма жазбаптыр. Кайсы бир күн жазганда ошондо намаз окуп калармын, ошондо оңолуп калармын деп, ал жакка келгенде эмне кылат? Себептерин баарын четке карып Кудайга шылтап коет. Мындай болбойт. Бул туура эмес түшүнүк. Эч бир адам айтпайт го. Тагдырыма жазылып калыптыр, үйдө отурсам деле өзү нан келе берет. Алма быш, оозума түш деп. Эч бир антпайт. Аракет кылат, кам көрөт, чара көрөт. Мына акыретте ошондой. Мына ушул экөөнүн мыйзамы бир эле. Бири экинчисине каршы келбейт. Бир мыйзам экинчисин жокко чыгарбайт. Мына ушул акыреттеги мыйзам менен бул дүйнөдөгү мыйзам Аллах Таалам ушундай эреже менен жазып койгон. Баары бири-бирин толуктайт. Бири-бирин толуктайт дегени Аллахка ыйман келтиресиң, тагдырга ыйман келтиресиң. Жана ошондой эле ыйман келтирдим, ишендим. Бир тамчы жазылса да, бир сындырым нан болсо дагы оозума түшөт деп отура албайсың. Ушул себептер жасоо дагы тагдыр. Мына ушулар себепти жасоо тагдырга каршы эмес, тагдырга ыйман келтирүү себепти четке кагуу дегенди билдирбейт. Ушул экөөнүн эри шаркак адам бирге кармап, аракеттин үстүндө жүрүш керек. Балким бул бири-бирин толуктайт. Кайсы биринен адам четке чыга турган болсо, анда Кудай сактасын, бул жагынан ыймандан ыргып кетүү коркунучу бар. Тагдырга ыйман келтирбеген адам ыймандан ыргыйт. Ал эми тагдырга ыйман келтирдим деп себептер четке какса, анда шарияттагы мыйзамдарды четке каккан болот. Себеби Аллах Таалам жана пайгамбар алейхиссалату вассалам мына ушул мыйзамды атат. Себептерди жаса деп. Мына силер энеңердин жатыныңардан чыкканда эч нерсе билбечиңер дейт Алла Таалам. Керек болсо алиф, а деген тамганы билген эмеспиз го. Мына себептерди жасап, мектепке барып окуп, жазып, жаттап, кайталап, мына ушунга чейин үйрөнүп келатабыз. Ушунун баары себептер. Окубаган, жаттабаган, аракет кылбаган кантип үйрөнөт? Бул нерсе түшүнүктүү болсо деле, таң калыштуусу ушундай секталар бар. Мына китептин алдында да алардын келтирген жүйөлөрүн угасыздар, таң каласыздар да. Кандай бул мээ? Кандай бул акыл? Эмне деген түшүнүк? Эмне деген түркөйлүк, караңгылык? Бул Курандан, сүннөттөн алыстан адамдар мээлери айнып калат, Кудай сактасын. Мына ушинтип ар кандай бир шайтан, жиндердин ойлору менен азгырылып, өзүн таштап, жан дүйнөсү ооруп, депрессияга да коёбу, стресске кирип, өзүн таштап, ар кимди күнөөлөп, кайгы, капа, сарсанага батып, айрымдары суицид, өзүн өлтүрүп салгандар бар, айрымдары жинди болуп калган.
Айрымдар такыр өзүн жана эмне деп коет, кирип кеткен. Ошондой өзүн таштап салган. Бирөөлөр үй бүлөсүндө бир аз проблема болсо ошондой болуп, бирөөлөр бир ишинен ажырап калса, анан тигини күнөөлөп, муну күнөөлөп өмүр бою жүрөгүнөн чыгара албай, кекте, кайгыда, караңгылыкта, тардыкта жашап өтөт алат. Эгер адам баласы бул маселени, тагдырды, себептерди кылууну, Аллах Тааламга таянууну түшүнсө, алхамдулилля, кыргызда айтып коет го, жокко чөкпөй, жакшылыкка көппөй, өзүн май баспай, кыйынчылык кезде чөгүп өзүн таштап салбай, жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып, аракеттин үстүндө жүрө берет. Бул маселени түшүнүп алса, автор эмне деп атат, Ибн Кайым рахимахулло, эң шарапаттуу адам алхамдулилля ушул маселелерди түшүнүп алса, бир жакшылыкта жүрөт. Жанагындай ызы чуулардан, кордуктан, жанагындай депрессия, ар кандай ызы чуулардан оолак болуп, жакшылыкта жүрөт. Аны түшүнгөн адам, туура түшүнгөн адам, алхамдулилля, улуу жакшы шарапаттуу маселелерди билип алган болот дейт. Мына ушул нерсени биз Аллах Тааламдан көп дуа кылып жардам сурашыбыз керек. Ушундай туура эмес түшүнүктөрдөн бизди оолак кылсын деп. Мына ушул эки нерсе бар. Ушул эки нерсе менен адам жанагы жогоруда айткан нерселерден, туура эмес түшүнүктөрдөн чыгып, жакшылыкка жетүүдө ушул эки нерсени жакшы түшүнүп алыш керек. Мына ушул нерседе адамдын бактысы жатат, жана ар бир бале кырсыктардан кутулуу жатат деп айтат. Аларсыз ийгилик толук болбойт. Экөө тең зарыл. Биринчиси, жакшылык менен жамандыктын себептерин жакшы билиш керек. Биз айтпадыкпы, себептерин кыл, мындай, бул себеп, тигил себеп, себепсиз натыйжа жок. Эми ошол себептердин эки түрлү болот экен. Жакшылыктын себептери бар, анан жамандыктын себептери бар. Ошол жакшылыктын жакшылык экенин адам билиш керек. Жамандыктын себептерин жакшы билиш керек. Ошо билбегендиктен кээде жамандыктын себептерин адам алып келет. Билбегендиктен кээде жакшылыктын себептеринен адам кур калат. Аткарбайт, оолак, алыс жүрө берет. Билбейт. Ошон үчүн айткан алымдар, эмнеден сактанарыңды билбесең кантип сактанасың дейт да. Жамандын жакшылык экенин билбесең кантип ага умтуласың. Бир нерсенин жамандык экенин, жаман экенин билбесең кантип адан оолак болосуң. Мына ошондой эле жакшылыктардын себептерин, жамандыктардын себебин адам жакшы билиш керек. Мына ошондо адам умтулат, аракет кылат. Аларды айырмалай тургандай парасат болуш керек адам. Аны мына ошондой дүйнөдөгү муну канча себептерди адам кээде тажрыйба менен дагы, турмуштук тажрыйба менен, тарых менен дагы башкалардан көрүп, монтип алдап жүрдү эле, аягы мондой болуп бүттү, бул адам мындай кылды эле, баарыбызда мындай окуяларды сабак алып келе атабыз, көрүп келе атабыз, угуп келе атабыз. Ошон үчүн бир даанышман адамдан сураганда, ушундай ийгиликке кантип жеттиңиз дегенде, адамдар аркылуу деген. Жаман адамды көрдүм, анын жамандыкты кылган себебин көрдүм, ошодон оолак болдум деген. Ийгиликке жеткен адамды көрдүм, кандай себептерди жасаганын көрүп, ошондо мен жасадым деген. Ошон үчүн мурунку калымдар суранган, дуа кылганда, Аллахым мени башкаларга ибарат сабак кылып койбогун деген. Бул деген сөз сенден бирөөлөр сабак алып калат да. Мына могу ууруп эле аягы жыргабады деп. Могу калпыча эле аягы мындай болду деп адамдар өрнөк сабак алып кала турган адам болуп калба деген сөз. Мени башкаларга ибарат сабак кылып койбо. Мен сабак алайын дейт да, тажрыйбадан, жашоодон. Мурунку жана кийинки үммөттөрдүн тарыхы аркылуу мына ушулар сабак берет. Куранда канча деген окуяларды, кыссаларды, пайгамбарларга каршы чыккан адамдардын, жакшы себептер жасаган адамдар кандай ийгиликке жеткенин, жаман себептер, амалдар кылган кандай Аллахтын карына түшкөнүн бардыгы, ушунун баары бизге сабак. Бул жөн эле теория эмес. Мындай адам ушуларды көрүп, жандуу далил деп коет, ушунда карап, окуядан карап көрөт. Мындай болуптур. Бул коом болсо ушул жактан Аллахка каршы чыгып, мына акыбети мындай болуп, кой биз андай кылбайлы, мондай кылып каршы чыкпайлы. Мунун акыбети мындай болуп бүтөт турбай деп, ошончо окуяларды, пайгамбарлардын кыссаларын, коомундагы карама каршылыктардын баардыгын Куранда эмнеге Алла Таала мында бизге айтып берди? Эгер ада пайда болбосо. Мына ошодон сабак алсын, өрнөк алсын, ошол олар түшкөн чуңкурга булар түшпөсүн. Ошол себептерди мусулман адам эмне кылыш керек? Билиш керек. Жана ошондой эле чоң дагы пайдалардан ушул биринчисинде ушул себептерди билүү, жамандык себептер, жакшы себептерди мен жакшы аныктап, ачыктап билип алгым келет деп арым ойлойт да. Себеби ушуну билбесем, мен жамандыкка түшүп калууну да билбей калат экенмин.
жакшылыкка жетүүдөн да кур калат экем деген адамда суроо болуп атат. Мына ошого автор багыт берип атат. Эң чоң пайдалынын бири мына ушуну билүүдө. Куранды ой жүгүртүп, акыл калчап, тафаккур кылып окуу деген сөз. Жөн эле сооп үчүн бир тамгасын 10 соопты окуп коюп эле эмес. Максат ошол түшүнүп окуу, үлгү алып окуу, өрнөк алып окуу, сабак алып окуу, ибрат кылып алып окуу, ой жүгүртүү менен окуу. Анткени анда бардык себептер толук баяндалган. Жамандык себептерди да эскерген, жакшылык себептерди эскерген. Жамандыгынан оолак болосуз, окуп, акыл калчап окуй турган болсоңуз. Жакшылыгына жетүүгө альхамдулилля умтуласыз. Жакшылыктын жолдорунда, жамандыктын жолдорунда бүт баяндалган. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам не дейт? Эч бир жамандык калтырбадым, эскертпеген. Эч бир жакшылык калтырбадым, жеткирбеген дейт. Куран менен сүннөттө толук баяндалган. Жакшылыктын себептерин, жамандыктын себептерин. Андан кийин сүннөт. Бул сүннөт деген Курандын ажырагыс шеригит. Куран сүннөттү четке каккан Куранды түшүнбөйт. Куранды сүннөткө четке каккан сүннөттү түшүнбөйт. Ажырагыс эки вахий. Балким бул ушул экөө бири-бирин түшүндүрүп ачыктайт. Мына ушул жерде ушул эки нерсени адам тутуп, бийик тутуп, көздүн карегиндей кылып сактаган болсо, альхамдулилля, бүт жамандык себептерди билет. Оолак болуш үчүн. Бүт жакшылык себептерди билет. Ошону карманып бактылуу болуш үчүн. Ошон үчүн айтат: "Ваман сарафа илейхима инаяту иктафа бихима ан гайрихима." Ким Куран менен сүннөттү жакшы билип, ошол жака багыт алган болсо, башка нерсеге муктаж болбойт мусулман адам. Анткени экөө жетиштүү болду. Толук адамдын бактысына жана бактысыз болуудан оолак болууга жетиштүү карта, жетиштүү баяндама. Андан кийин үммөттөрдүн тарыхын карайсың. Тарыхта канча моюн сунгандар кандай жакшылыкка жетти, күнөө кылгандар кандай, абалы кандай болду, Куран менен сүннөткө амал кылгандар кандай болду. Мына ушулардын бардыгын Куран сүннөттө баяндаган дейт шейх. Аллах убада кылган нерселердин баарын ишке ашканын көрдүк. Канча деген пайгамбарлар жөнөттү. 124 миңби, 240 миңби. Бир дагы коомду пайгамбар жөнөтпөй азаптаган эмес. Канча деген коомдор жермен жексен болгон. Канча деген коомдор Аллахтын алатына карына түштү. Мына мен азаптайм, могу баш ийбесиң мындай болот деп так ошондой болгондорду көрдүк. Мына Куранда да баяндалып турат бүт. Аллах таалам убадасына так турат. Убадасынан тайбайт. Мына ошон үчүн мусулман адам бул нерсеге олуттуу караш керек. Тагдырга таянып алып, менин жакшы үмүтүм, жакшы оюм Аллах таалам жөнүндөн менин ыйманым бар деп коюп амал кылбай отура берсең, чуданы күтпө. Эртемен турсаң эле, сен оозума түшүп калыптыр. Анан турсам эле барып окуп калыптырмын. Анан өлүп калсам сразу намазсыз, амалсыз эле бейиш кирип кетем, Кудайдын ырайымына түшүп кетем деп. Шайтан мына адамды ошондой узун үмүт коюп, куржалак бир үмүттөргө таяндырып коет. Ошентип олуттуу мамиле кылбайт жашоосун. Сооп менен күнөөгө жеңил карап, өзүнүн бактысына жеңил карап калат. Анан ушунча коомдорду күнөө кылып, Аллах таалам ушундай кар түшүп, кандай балелерди башына жаадырган, кандай кыйынчылыктарга түштү. Анан сен деле ошондой күнөөлөрдү кылып не кутулуп кетем деп ойлойсуңбу? Ушуну адам баласы өзүн колго алып, олуттуу болуш керек. Серьезный мамиле кылыш керек. Ал эми шайтан эмне кылат? Шайтан кур үмүт берет. Кылы бер, эч нерсе болбойт, жүрө бер. Элдин баары эле жүрбөй. Коркута берет булар, сүйлөй берет деп. Ар кандай жүрөгүнө, кулагына шыбырап, буйруктарды аткарбоого, тыйган нерседен тыйылбоого, өзүнө жашоосуна кайдыгер кароого, акырын кайдыгерликке салып коет. Чындыгында Алла таалам убадасынан кайтпайт, убадасынан тайбайт. Жаза берем дедү, берет. Кечирем дедү, кечирет. Мына тарыхта бул Куран сүннөт менен жалпы мыйзамдарда ачык түшүндүрүп койгон. Жакшылык менен жамандыктын себептери мына ушунда. Эч жокта жамандыктын себебин алып келип адам жакшылыкка жетип албайт. Эч жокта адам жакшылыктын себептерин алып келип жамандыкка түшүп калбайт. Өзгөрүлгүс так мыйзам болуп, адам баласы жакшы билиш керек. Бул биринчи себеп болду, айтпадыкпы? Эки нерсе керек деп автор айтты го. Бул биринчиси болду. Экинчи маанилүү нерсе бар, бул адам ошол себептер аркылуу өзүн тарбиялай билиш. Ошо канткенде мен жакшылык себептерди бекем болуп, туруктуу болуп, ошону аткарып, денеме сиңирип, жакшылыгын жакшылыктай ошого умтулам, карманып калам, жамандыгын жамандыктай болуп, аны таштап, оолак болуп калам дегенге адам өзүн тарбиялап, ошого ыктап үйрөтүү деген. Бул дагы эң чоң маселелер. Кээде адам билет, күнөө, кайдыгерлик, ушулардын бардыгы
эмне жаман себептерди алып келип адамга динине, жашоосуна, акыретине зыян экенин билет. Бирок напсиси тазарбайт дагы ал нерселерди. Билсе дагы эмне кылат? Жүрө берет. Эмнеге жүрө берет? Аллах Тааламдын кечиримине таянып, Аллах Тааламдын ырайымынан үмүтүм үзбөйм. Баары балким кечирип кетет чыгармын. Ушу менен деле бейишкирип кетет чыгармын деген түшүнүктөгү адамдар бар. Кайдыгерликте, жалкоолукта жүрө берет. Билет, ушул зыян. Арак ичкен адамды байкасаңыздар, билет көпчүлүк. Ой, билем дейт, бул жаман, балама да каалабайм дейт. Зына кылып жүргөн адам аны да билет. Неберелер болуп калса деле зына кылган чалдар бар го. Билет, ушуну каалабайм эч кимге деп. Бузук иштерин ар бирөөнү сурасаңыз, муну мен каалабайм дейт балама. Бүт билет, баледей билет. Бирок суроо да, билсе эмнеге жасабай атат? Бул оору, жан дүйнөсү оору, напсиси ооруп калган. Аны эмне кылыш керек? Дарылаш керек. Кээде жакшылыктардын себебин билип гана коюу жетишсиз. Кээде жамандыктардын себептерин билип коюу эле жетишсиз. Канткенде ошол жакшылыктардын себебине жабышып, адам ошодон түнөк таап, ошону сүйүп, ошого байланып, ошодон рахат алып калат. Бул напси тазарганда ошондой өтөт. А кээде ошо жакшылыкты көрсө, аны кылуу тоодой, таштай оор ага, кыжыры келет, нервтенет, жүдөйт. Себеби анын напсиси оор, жан дүйнөсү оор. Себеби жүрөк тазарса, жакшылык амалдарды жакшы көрүп калат. Жүрөк кирдесе, жан дүйнөгө жаман амалдарды жакшы көрөт. Моундай абалдар башталат. Кээде тобонун кийинкиге калтырат. Кийин кылам, анан эртең кылам, ана кылам. Жакында окуйм деп жүрөт, келип 20 жылдан бери намаз окуй жүрөт. 10 жылдан бери жүрөт. Жакында баштайм, анан жаттап атам, анан окуп атам, анан үйрөнүп атам, анан тияка барып келейин, бияка барып келейин, неберелер болоюн. Кээде тил менен гана истигфар айтып коет. Астагфирулла, астагфир, тоо кылдым, Кудай сактай деп коет. Амал жок. Кээде кайра күнөөгө батат. Кээде тагдырды шылтоо кылат. Мына бул оору адамдардын сөздөрү ушундай. Мунундай врачтар айтып, симптомдору дейби, белгилери болот. Мына бул жан дүйнө ооруган адамдын сөздөрү ушундай болот. Тобону кийинкиге калтырат, шашып. Оозу менен кээде жакшы сөз сүйлөп, астагфирулла, Кудай сактасын. Кээде күнөөнү кайра кире берет. Кээде тагдырды шылтоо кылат. Кээде шектүү мисалдар менен өзүн актайт. Шектүү мисалдар менен. Кээде көпчүлүктү ээрчийт. Элдин баары эле кылып атат го эми, элдин баары жүрөт ушунун баары. Кээде көпчүлүктү ээрчүүнү айтат. Элдин баары. Мына ушинтип напсис ооруган адамдардын кылыктары, сөздөрү. Кээ бир адамдар эмне күнөө кылсамдан кийин астагфирулла деп айтып кой жетиштүү деп ойлошот. Болду, ошону менен күнөөдөн кечирилем деп. Күнөөдөн арылдым деп ойлойт. Бул чоң жаңылыштык. Чоң жаңылыштык. Шейх азыр бул бир нерселерди эскерет. Бир адам алымга айтып атат. Мен ушундай күнөөлөрдү жасай берем. Анан хадис бар го дейт. Көрсөтөр, булар таап алат мындайда. Субханаллаху ва бихамдихи деген. Кимде ким эртең менен субханаллаху ва бихамдихи 100 жолу айткан болсо, күнөөсү кечирилет деген го. Деңиздин көөгүндөй болсо дагы деген. Бардык күнөөлөр кечирилет деген го. Мен ошон үчүн коркпойм. Күнөөлөр жасай берем. Кайра жакшылыктерди артынан жасап кое берем деп. Ушинтип ойлогон адамдар бар. Дагы бир айтат, бир күндө субханаллаху ва бихамди 100 жолу айтса, мондай болгон күнөөлөрүм кечирилет деп. Түрлөр ушул хадистерди жаттап алат, же угуп алат. Дагы бирөө айтат, умрага барып койсоң күнөөлөр кечирилет. Намаз жок жана тобо кылбаган, жакшылыкка байланбаган, жамандыктан оолак болбогон адамдардын сөздөрүн айтып атабыз. Кабаны барып коем, же ажылыкка барып коем, же умрага барып коем дейт. Дагы бирөө айтат, бир хадис бар го пайгамбар алейхиссалату вассаламда. Пайгамбар айтты, пенде бир күнөө кылып, "О Роббим, мен күнөө кылдым. Мени кечир" десе, Аллах Таалам айтат экен. Алима абди анна лаху роббан ягфиру замб ва яхуду бихи факад гафарту ли абди. Аллах Таалам ал адамга эмне деп айтат десе, пендем күнөө кылды. Күнөөсүнө кечирим сурады. Мен аны жазага тарта аларыма ал ишенди, бирок мен аны кечирдим. Андан кийин ал каалаганын кылсын. Деп, ушундай нерселерди адамдар түшүнүп алат дагы, окуп, анан күнөөгө жеңил карайт. Буйруктарды аткарбоого. Бул хадистер ушундайлардын баары сохих болсо да, туугандар, бул мааниси тобо менен, истигфар менен деген булардын баары. Мисалы, бир адам бир күнөө кылат, аны атайлап кылбайт. Кээде ошол күнөөгө түшөт дагы, кайра эле ал бушайман болуп, чынчылдык менен Аллахтан муамиле кылып, тобо кылган адамды айтат. Могу хадиста сохих хадис. Кулум билди, бир күнөөнү кылды, кайра кайтты, кечирим сурады, мен кечирдим деген. Ал Аллах менен ойношкон.
Аллах Тааламга жеңил караган жана муну кылсам муну менен кечирип коем деп күнөөнүн үстүндө улантып жүрө берген адамда айтылган жок бул. Адамдык касиети менен адам күнөө кылуучу да адам бар. Ошондук күнөөгө түшүп калат. Аны өзү да күтпөгөн андай болуп каларын. Же кайдыгейлик менен же ар кандай бир адамдык табияты менен түшүп калат. Кайра чынчыл Аллахка умтулат. Ошону таштоо менен, жакшылыкка бет алуу менен мына ошондойлорго айтылган деп алымдар түшүндүрмө берет. Жана тагдырына шылтоо кылгандар, Аллахка шылтоо кылып койгондор, күнөөсүнө актагандарга айтылбайт бул хадистер. Бир күнөөнү кылат, тооба кылат, таштайт ошол күнөөнү, таштоого бел байлайт, аракетин жасайт, жакшылыктын себептерин атып, ушинтип күрөшүп жүргөн адамга айтылат. Булардыкы кандай болот айырмасы? Булар билип туруп мына ушундай кылып койсом кечилет, бул маселе эмес деп бул жака жеңил карап аткан адамдарды айтат. Айырмасын түшүндүңүздөр да? Эки адамдын айырмасы бар бул. Андан ары Шейх Солих Фаузан хафизахулла мына биз билдик, эч шек күмөнсүз Аллах Таалам ушу тагдырды жазгандан кийин ошол тагдыр адам ыйман келтирип жана ошондой эле себептерди да кылышты жазган экен бизге. Ошого буйруган экен. Тагдырды жазуу Аллах Тааламдын иши, ал эми себептерди атуу биздин иш дейт. Мына биз болсо себептерди жасоого буйрулганбыз. Эч нерсе себепсиз болбойт. Ар бир нерсенин себеби бар. Мына ошондой эле дуадагы, жакшылыкка умтулуудагы бул дагы себептерден болуп саналат. Куран менен сүннөт ачык далалат кылып көргөзүп турат, себептерди алуу бул ыйманга, тагдырга каршы келбейт дейт. Көрдүңүздөр, булар кандай кылды? Себептерди таштап койду дагы Аллах Тааламдын ырайымына, кечиримине таянып алышты. Болду, кечирилет. Анан жанагындай хадистерди жаттап алышты, зикирлерди жаттап алды. Мына астагфирулла деп койсоң, эниден туулгандай болуп күнөөң кечирилет. Субханалла ва бихамди деп койсоң, деңиздин көөгүндөй болсо да күнөөң кечирилет. Умрага барып кой, болду, күнөөң кечирилет. Бир жолу өмүрүңдө ажылык кылып кой, эниден туума болосуң. Мечит намаздан намазга барып кой, болду, күнөөң кечирилет. Орозодон орозо туткай, болду. Кээ бирөө намаз окуй, жумага бир барып кой, болду, күнөөң кечирилет деп. Мына шайтан адамды ушак киргизет да, карасаң, намазы жок. Туугандар, ал хадистердин маанисин карасаңыздар, мисалы намаздан намазга, орозодон орозого күнөө кечирилет дейт, бирок шарт коет атпайбы хадистин аягында. Не дейт? Уамаш тунибатил кабайр. Эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болсо деген сөз. Чоң күнөөлөрдөн сак болсо десе, ошол тободо, кечиримде чоң күнөөдөн оолак болуп жүрүп, ошондун үстүнө дагы сооп амалдарды, жана намаздан намазга, орозодон орозого, умрадан умра, ажылыктан ажылык мисалы. Ошонун ортосунда күнөөлөр кечириле берет. Жанагындай эмес, өзүн таштап коюп, монча акча берсең, мону барып сатып аласың деп. Христиандар да ушундай. Барат церковке. Попка акчаны берет. Анан айтат, сенин 1 жылдык күнөөң кечирилди дейт. Анан жана шумпай кетет. Барып дагы 1 жыл каалаганын кылат, болду. Каалаган иштин ада рамка жок. Бул арам, бул адал, бул туура эмес. Бул милдет аткар, бул аткарбаш керек, андай түшүнүк жок. Кайра 1 жыл дагы күнөөнү үйүп келет, анан попка келет, попка акча берет, ал акча кечирип коет. Кечирди, болду, кете бер дейт. Мына адашкан жол, Кудай сактасын. Анан кээ бир шайтан ушундай ойлойт. Мына ушул дуаны жаттап кой, мону зикирди айтып кой, болду, жүрө бер. Чоң күнөөлөрдөн сактануу, чоң күнөөлөр сактана албай калса деле адам түшүп калса, эмне кылыш керек? Тооба кылыш керек, өкүнүш керек. Ошону ташташ керек, чынчыл болуш керек, кайтпаш керек деп бел байлап, экинчи урун желкем чуңкур көрсүн, кайтпайм деп. Тооба кылат го адам. Мына ошондой кадамда жүргөн адамдын абалын айтат. Бул зикирлер, дуалар. Шайтандын оюна түшүп калып, ар шылтоону айтып, буйруктан качып, тыйгандан тыйылбай, ар нерсени шылтоо кылып жүргөн адамдын акыбалында эмес бул. Анакысында эмес. Андай адамдардын насиби жок бул нерседе, бул зикирлерде, бул дуаларда. Адам баласы мына дуа кылат, анан себебин аткарат. Дуа кылат, себебин аткарат. Тооба кылдым дейби? Анда ошону таштайт күнөөнү. Зикир кылып жакшылыкка жетейин дейби? Ошо тоскоолдуктарды жоет. Ошо жакшылыкка жетүү эмне тоскоолдуктар бар? Мына ошондой фикх менен адам мамиле кылыш керек, туугандар. Туугандар, бул нерсеге биз баса белгиледик. Себеби дегенде кийинкиде бул ушундай адашкан тайпаларды биз үстүртөн өтүп кеткенде бул картина сиздерде ачык болуш керек. Жакшы түшүнүп калса, анан кийинки маселелерди айтканда жеңил адам кабыл алып түшүнүп кетет. Анан бул маселени түшүнбөй калса, тиги фиркаларды жана секталарды туура эмес түшүнгөн адамдардын түшүнүктөрүн мисалдаганда адамга жакшы ачыкталбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кененирээк токтолдук.
Аллах Таala баарыбызга туура түшүнүк берсин, иманыбызды бекем кылсын, пайгамбар алейхиссалату вассаламга бекем ээрчүүгө насип кылсын, акыйкатты көргөзүп, ага бекем карманууга жардам берсин. Жалганды жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга насип кылсын. Бизге жакшылык амалдарды сүйкүмдүү, чырайлуу кылып жүрөгүбүзгө бекемдеп, жаман амалдарды жиркеничтүү кылып жүрөгүбүздөн оолак кылсын. Wa sallallahu ta'ala ala khayr khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.